Улуттук банк эсептик ченди 9,25%дан 10%га көтөрдү. Бул бааларга кандай таасирин тийгизет? Бул туурасында Улуттук банктын акча кредит саясаты башкармалыгынын башчысы Айнура Мамбеткул кызына кайрылдык. Саламатсызбы, Айнура айым? Саламатсыздарбы? Алгач ирет Кыргыз Республикасындагы инфляциялык процесстерге токтолуп өтсөңүз, азыркы кезде кандай тенденциялар аныкталууда? Рахмат сурооңузга. Кыргыз Республикасында инфляциялык тенденциялар жөнүндө сөз кылып кеткен болсом, жыл башынан берки инфляциянын деңгээли 6,2%га жогорулады. Ал эми жылдык маанидеги инфляция 8,4%ды түздү. Тенденциялар жөнүндө айта кеткен болсом, үстүбүздөгү жылдын 5 ай ичинде, биринчи 5 ай январь-май айларында инфляциянын деңгээли Улуттук банктын максаттуу көрсөткүчүнүн диапазонунда болуп турган 7%га чейин болуп, ал эми май айынан тартып Кыргыз Республикасындагы инфляциялык тенденциялар күчөгөн. Анын негизги себеби болуп тышкы факторлор болгон. Май айынан жайкы мезгил ичинде биз инфляциянын түзүмүндөгү мөмө жемиш тобундагы товарларга баалардын сезондук түшүүсүн байкаган жокпуз. Андан сырткары август айынан тартып күйүүчү, майлоочу майлорго баалардын күчөшү байкалган. Ал негизинен тышкы факторлор болуп эсептелинет. Ошону менен бирге азыркы учурда биз 8,4%дагы инфляцияны көрүп жатабыз. Түзүмүндөгү караган болсок, эгерде биринчи 8 ай ичинде азык-түлүк товарларындагы баалар жогорулаган болсо, ал эми азыркы учурда биз көрүп атабыз, азык-түлүк эмес, жанагы кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары бир аз көтөрүлүп жатат. Ал эми көрсөткүчтөрүн айта кеткен болсом, азык-түлүк товарларынын азык-түлүк тобундагы товарлардын баасы жыл башынан бери 6,9%га жогорулаган. Ал эми азык-түлүк эмес товарларынын тобундагы баасы 3,8%га жогорулаган. Ал эми кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө сөз кылган болсом, алардын баалары жыл башынан бери 8,9%га жогорулаган. Бул топто сентябрь айынан баштап окуу жайга кызмат көрсөтүүнүн баалары көтөрүлгөн. Ошондой эле саламаттыкты сактоо жагындагы бааларда кызмат көрсөтүүлөрүнүн баалары көтөрүлүп, ошону менен бирге бул негизинен азыркы учурдагы 6,9% деңгээлинде сакталып турган инфляциянын деңгээлине таасир берген. Өлкөнүн инфляциясынын деңгээлине кайсы факторлор таасирин берүүдө? Азыркы учурда өлкөнүн инфляциянын деңгээлине негизинен тышкы факторлор таасир берип турат. Өзүңүздөр билгендей, быйылкы жылы геополитикалык факторлор тышкы чөйрөдө күчөгөн. Анын негизгиси болуп, бул АКШ тарабынан дүйнөлүк соода тармагындагы эрежелери өзгөртүлүп, алар күчөтүлүп, негизинен дүйнө жүзүндөгү фрагментация, соода сатыктын фрагментация процесстери байкалган. Ошондой эле анын фонунда дүйнөлүк азык-түлүккө болгон баалар, азык-түлүк эмес, жанагы энергоресурстардын баалары күчөгөн. Негизинен ал волатилдүү болуп, ошондой эле биздин региондогу жагдай башка региондорго караганда айырмаланып турат. Азыркы учурда Борбор Азиядагы жагдай боюнча сөз айткан болсок, экономикасы кыйла өскөнү менен, ошону менен бирге эле инфляциялык процесстер да күчөп турган кези, биздин өнөктөш өлкөлөрдөгү Казакстан, Өзбекстан, ошондой эле Россиядагы инфляциялык процесстер акыркы 2 жылдан бери күчөп, алардын инфляция деңгээлдери жогору деңгээлде болуп турат. Өзүңүздөр билесиздер, биз импорттолгон товарларды көлөмү биздин керектүү себетинде чоң көлөмүн ээлейт. Ошого байланыштуу бул өнөктөш өлкөлөрдөгү инфляциянын деңгээли түздөн түз бизге бир таасирин берет. Ошол негизинен тышкы чөйрөдө инфляциянын басымы жогору болуп турат. Бирок ага карабастан Улуттук банк өз чараларын көрүп келүүдө. Кыргызстанда бааларды төмөндөтүү үчүн Улуттук банк кандай чараларды көрүп келет?
негизинен улуттук банк өзүнүн акча кредит саясатын жүргүзгөндө келечекке багыт алган саясат деп коебуз. Ошондой саясатты жүргүзөбүз. Саясатты жүргүзүүдөн биринчи иретте биз бардык факторлорго, инфляциянын тийгизе турчу факторлоруна комплекстүү мониторинг, анализ, изилдөө жүргүзүп, ошонун негизинде чечимдерди кабыл алабыз. Улуттук банктын өзүнүн чоң аналитикалык модельдештирүү аппараты бар. Бул негизинен ички экономикалык чөйрөдөгү жагдайды, тышкы факторлорду жана тобокелдиктерге баа берип, квартал сайын бир чоң прогнозный раунд деп коебуз, болжолдоолорду чыгарабыз. Анын негизинде улуттук банктын эсептик чен деген негизги инструменти бар. Ал эми эсептик чен боюнча чечимдерди айткан болсом, жыл башынан бери эсептик чендин деңгээли 9% деңгээлинде сакталып турган. Ал эми жай айында инфляциялык процесстер күчөгөндүгүнө байланыштуу июлдун аягында эсептик ченди 9,25%га чейин жогорулатканбыз. Азыркы учурда 27 октябрда улуттук банктын башкармасы күйүүчү майлоочу май тармагындагы баалардын күчөшүнө байланыштуу, ошондой эле тышкы факторлор азыркы учурда инфляциялык басым берип аткандыгына байланыштуу эсептик ченди 10%га чейин жогорулатканбыз. Биз ойлойбуз, бул чечимдер орто мөөнөт мезгил ичинде инфляцияны максаттуу диапазонго алып келет деп, ошого багытталган саясат болуп турат. Ошондой эле башка чаралар жөнүндө айткан болсом, улуттук банк валюта рыногундагы жагдайды туруктуу кармап турууда. Жыл башынан бери алмашуу курсунун икемдүүлүгү сакталуу менен, ошондой эле улуттук банк өз тарабынан бул жагдайды тескилөө максатында валюталык интервенцияларды жүргүзгөн. Жыл башынан берки валюталык интервенциялардын көлөмү 416 миллион АКШ долларын түзгөн. Жыл башынан бери 5 жолу интервенция жүргүзгөнбүз. Бул өз тарабынан дагы инфляциялык процесстерди кармап турууга себепкер болот. Ошондой эле улуттук банк акча рыногундагы жагдайды тескөө чараларды алып келүүдө. Негизинен экономикадагы акча көлөмүнүн орто деңгээлде сакталып турган, балансташтырылган деңгээлде сактап турат. Ал үчүн өзүнүн стерилизационный деп коебуз, ашыкча ликвиддүүлүктү банк секторунан алып салуу боюнча активдүү операцияларды, монетардык операцияларды жүргүзүп келүүдө. Бул комплекстүү чаралар негизинен өлкөбүздөгү баалардын туруктуулугуна багытталган саясат болуп эсептелинет. Өлкөдөгү баалар динамикасы боюнча кыска мөөнөткө карата улуттук банктын божомолдору кандай? Кыска мөөнөткө улуттук банктын божомолдорун жөнүндө айта кетсек, мен жогоруда айтып кеттим, улуттук банк квартал сайын чоң комплекстүү болжолдоолорду чыгаруу боюнча иштерди алып барат. Кийинки жаңыртылган болжолдор ноябрь айынын аягында чыгат. Ал эми азыркы болжолдор боюнча сөз кылган болсок, жылдын аягына чейинки биздин инфляциялык процесстер боюнча болжолдорубуз бул 10%га чейинки деңгээлдеги инфляцияны күтүүдөбүз. Бир сандык эсептин тегерегинде болот деп ойлойбуз. Ал эми орто мөөнөт мезгилде азыркы кабыл алып аткан чараларыбыз орто мөөнөттүү мезгилде өз таасирин берип, инфляцияны 5 жана 7% деңгээлдеги диапазонго алып келет деген багытта иштерди алып барып жатабыз азыркы учурда. Айнура айым, маегиңиз үчүн рахмат. Ал эми биздин көрүүчүлөрдү кененирээк маалымат алгыңыздар келсе, акча кредит саясаты боюнча улуттук банктын расмий сайтынан тапсаңыз болот. Муну менен биз өзүбүздүн маегибизди жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.